Илим Карыпбеков. Оштук сарт досум качан сатып кетет деп дагы 40 жыл күтөмбү? Мен өзүм Нарын облусунун Жумгал районунда өсүп чоңойдум. Бала чагымдан эле Ош мен үчүн өтө эле алыстай сезилчү. Анткени улуулар Ош жөнүндө сүйлөшүп калса сөзсүз түрдө жердин түбү калчу. Айрыкча кимдир бирөөнүн кызы турмушка чыккан учурда аябай өкүнүч менен айтышчу. Оштукка турмушка чыгыптыр деп. Кандай гана кептир айтылбасын, сарттар сатып кетет, куу болушат, бардыгы өзбек болуп кетишкен. Ошям, Оштун кызын ала көрбө, шорун катат, Ошко кыз бербе, шорун катат, жана көптөгөн ушул сыяктуу сөздөр. Чоңойгончо Оштуктар тууралуу эч бир жакшы сөз уккан эмесмин. Баса мен үчүн жана көп эле нарындыктар, чүйлүктөр, ысык көлдүктөр үчүн Ош менен Жалал Абад жана Баткендин эч кандай өзгөчөлүгү деле жок болчу. Төө ашуудан наркы жагы баары сарт ушундай эле болчу. Токтогулдуктар, силер сүйүнбөй эле койгула анчалык. Силер деле көпчүлүк үчүн төө ашуунун нары жагы бардык эле сарт. Баса, ушул убакытка чейин сарттар ким экенин өзүм деле жакшы биле элекмин. Мектепти аяктап, окуу жайга келгенде биринчи жолу Оштук балдар кыздарды жолуктурдум. Биринчиден алардын сөзү, сүйлөө речи бул менден айырмаланган жалгыз нерсе болчу. Жогоруда айтылган эл арасында калыптанып калган нерселердин бирин да байкай алган жокмун. Бирок ушул убакытка чейинки кулагыма сиңип калган негативдүү айтылган сөздөр антсе да алар туурасында өзүмдүн жеке оюм бар болчу. Ошентсе да баары бир алардан алчактап жүрдүм. Ошентип олтуруп студенттик күндөр да өттү. Жумушка орноштум. Арада Ош, Жалал Абадка, Баткенге 2-3 күндүк иш сапарга барып калдым. Эми баары жакшы. Бардык жерде урматсый көрсөтүп, күлүп жайнатпасы болот. Бирок көңүлүмдү иренжиткени дайыма бир нерсени айла малды издеп, тажап, менин алардын сүйлөгөнүн түшүнбөгөнүм. Анан бир жумадан ашык чыдай албай өзүм жакка, өзүмдүклөргө, Бишкекке кетким келет. Кийинчерээк түштүктүк Жалал Абадтан досум пайда болду. Ал менин жөн эле досум эмес, мен үчүн эң жакын дос, байке, тирөөчүм, үмүт жана коргоочум айланган адам. Мага көп жылдар бою Оштуктар туурасындагы ачыткы ойлорумда. Түштүктүк досум алардай эмес, сарттардай касиети жок болгонун айтпайм. Ал көп жактан мага караганда мыкты. Ал эрктүү жигит, менден көрө айткан сөзүнө ар дайым турган. Кылык жоругу, манералары чыныгы жигит экенин көрсөтүп турат. Өзүмчө Оштук бала тентек эмес эле, мен андан өткөн тентек болом кээде. Эмнегедир ички туюмум менен дал келбей жатты. Ал Оштук болгону менен Бишкекте өсүп чоңойду да, ошон үчүн алардай эмес. Бекеринен айтышпайт да, сарт Оштуктар кез келген учурда сатып кетет деп. Өзүмдү өзүм актап коем. Өзүмдүн катамды мойнума алгым келген жок. Албетте, бул сенин жеке ой пикириң. Мындайды жар салып айта албайсың. Андай боло турган болсо, атың чыкпайт. Трайбализмдикке айыптайт. Мындан бир нече жыл мурун жумуш боюнча Ошто төрөлүп, Ошто өскөн, Ошто иштеген адам менен жолугуп калдым. Жумуштун аркасында мамилебиз жарашып, достошуп да кеттик. Ал интеллигенттүү, сабаттуу да сүйлөйт. Ал мага караганда бир топ эле акылдуу, Ёлкиники десе. Ал кыргыз үчүн күйүп, бир эле Ош үчүн эмес, Кыргызстандан толук кандуу өсүп өнүгүш үчүн өтө эле көп нерселерди жасады. Эми кунт коюукула, акыркы учурларда ар кандай жагдайларга байланыштуу Ошко тынбай каттап жашап да калдым. Азыр Ош шаарын укмуш жакшы көрөм, мыкты, жайлуу кала. Ошту түшүнүп билүү үчүн анын аурасын, өзгөчө атмосферасын сезүү керек. Оштун уникалдуулугун буга бир жумада келип кетүү жетишсиз, жетпейт такыр. Көрсө, ушул жерден жашап көрүү керек тура. Ош улуттук тамактардын чордону. Бул жердин тамактары болуп көрбөгөндөй даамдуу, ар түркүн, калорияга бай жана эң башкысы Бишкекке караганда алда канча арзан. Ош бул эмгекчил, мээнеткеч, меймандос, жөнөкөй келген. Өз дүйнө таанымы менен жашоого жаңы өңүттөн караганы, таптакыр башка философиянын агымындагы тариптүү адамдар. Ош бул тыгындын узактыгы 3 мүнөт. Шаардын бул бурчунан тигил бурчуна жетүү 50-70 сом эле. Ош бул шаардын кечкисин Ак Бура дарыясынан жеңил, таза, салкын шамал уруп турганы. Ош бул чоң самы, даамдуу лагман, 100 сомго тоок эте. Бардык жерде жүзүндө жылмаюу, колун жүрөгүнө коюп, ака чай ичебиз, эми азыр болсо ака, чын эле реально эле отуруп чай ичели деген инсандар.
Ош бул супермаркет болобу, кафе болобу, анда конок болсо кечигип жабат, эрте болсоң таң зарда келип ачат, анткени конокту сыйлоо деген болот. Ош бул экинчи линиядагы жол, башкага алмашат, анткени жанакы алаканын жүрөгүнө койгон келип кет дегени. Ошто азыр караңгы көчө таба албайсың. Бардык көчөлөргө жарык орнотулган. Жарык тазалап кеткенде эмес, таңкы 5те элдер королорду тазалоо менен күндү тосушат. Ош бул иштетилбей жаткан жерлер. Ош бул Анар, Айва көчө бойлой жийде, Шабдалынын түрү жана башка дагы. Ош бул кулактандырууда кондиционер менен батирлер ижарага берилет дегени. Чындыгында батирде шамалдаткыч. Ош бул пловдун көптүгү өтө эле көп. Жалпылап айтканда түндүк-түштүк деп бөлүнгөн куру болбогон түшүнүк. Чыныгы жашоодо андай бөлүнүү жок. Оштуктар жөнүндө айткан нерселер стереотиптер. Бул жерде жазганымдан баары эмоциянын күчү менен жазган адам билдирүүсү эмес. Тек 40 жашка чамалап калганда гана бул нерсени чындык экенин билип, эмоция менен жазганым. Эми көптөгөн талкуу жаралып, шек санаткан тамашалар болору талашсыз. Бирок 40 жыл ичинде мени бир да жолу оштук сатып кеткен жок. Эми качан мени сатып кетет болду экен деген шек менен дагы 40 жыл күтүшүм керекпи? Мына ошондуктан мен баскан жолду силер кайталабагыла. Түндүктө канчалык жакшы адамдар болсо, түштүктө мыкты адамдар ошончо. Түштүк түндүк деген нерсе жок. Бир гана көп улуту, маданияты, каада салты менен өзгөчөлөнгөн өлкө болот. Оштук, Жалал Абад менен баткендиктерден үйрөнө турчу нерсе ошол эле чүйлүк, талас, нарындыктан ала турчу нерселер бар. Мен керемет өлкөдө, керемет адамдар менен жашаймын. Бирок саясатчылары пок. Булак аргумент кейже.